Бүгін Чүй облустук соту Аскаровка карата өкүмүн жарыялады. Ошентип, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин караган Чүй облустук соту аны күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан жогорку соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Өкүмдү Чүй облустук сотунун комиссиясынын төрагасы Кыдык Жунушалиев окуду. Биретоло Аскаров Азимжан өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлк мамлекеттин пайдасына аттанышкырсылансын. Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырсын. Жабырлануучунун өкүлү Бечелованын жактоочу Абдулакимовдун апелляциялык даттануулары канааттандыруусуз калтырылсын. Өкүм жарыялаган учурдан тартып мыйзамдык күчүнө кирет. Өкүм көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанышы мүмкүн. Сот өкүмүнө каршы Аскаровдун жактоочулары өкүмдү жокко чыгаруу боюнча дагы жогорку инстанцияларга арызданаарын билдиришти. Ал эми Аскаров сот өкүмүнөн кийин журналисттерге ачкачылык жарыялай турганын маалымдады. Голодовку! Бессрочный голодовку! Эске салсак, Азимжан Аскаров 2010 жылкы июнь коогасында массалык жаңжал уюштурган, милицияны өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган болчу. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь коогасында 442 адам каза болгон. Теманы студия ичинде маек менен улантабыз. 11 каналында бүгүн конокто саясатталдоочу Бердибек Жумабаев. Саламатсызбы? Азимжан Аскаровдун мурдагы өкүмү күчүндө калды. Өткөн жыл апрелде Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган эле. Бул чечим менен Кыргыз бийлиги эл аралык уюм чечимин кулак сыртында калтырды десе болобу? Эми анын артын кандай болот? Ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин бул чечимге реакциясы кандай болушу мүмкүн? Бул учурда абдан эле туура деп эсептейм. Чечимдин өзүнүн күчүндө калышы, анткени Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечимин жокко чыгарууга эч кимдин акысы жок. Референдум менен гана жокко чыгарса болот да. Ал эми мына президентибиз болсо акыркы өзүнүн аракети менен Конституцияны кайра оңдоп түзөп, жаңы пункттарды, статьяларды киргизгени туура болгон экен. Мына алдын алганда, мына азыр болсо атайын конституциябызда пункт бар. Өзүбүздүн конституция өзү биринчи орунда турат. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун бөлүмдөрүнүн кийлигишүүсү эл аралык конвенцияга ылайык болуш керек. Биринчиден, экинчиден мынакей абройлуу жаңы президент келди Америкада. Трамп деген болсо, биз башка элдин ишине кийлигишпешибиз керек. Ар бир эл өзүнүн иши менен алек болушу керек. Анан биз өзүбүздүн ишибиз менен алек бололу деп атат. Бул жагынан алганда дагы азыр деги эле дүйнө азыр кандайдыр бир демократиянын чыныгы демократияга баратат десек болот. Негизи эле Азимжан Аскаровго карата сот жараяны өтө узакка созулуп кетти. Ал киши кайсы бир деңгээлде июнь коогасынын эң белгиси да болуп калгандай, кесиби боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу иш эмне үчүн чуулганды болуп жана өтө саясатташып кетти деп ойлойсуз? Бул өзү ошо эл аралык күчтүү башка эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү деп эсептейм. Анткени Кыргыз Республикасында өз убагында чечим кабыл алынган. Жогорку соттагы өзүнүн акыркы чекитин койгон бул ишке. Буга мындан кийин кийлигишүүгө эч кимдин акысы жок эле чындыгында. Туура Бириккен Улуттар уюмунун атайын бөлүмдөрү эгерде негиздеп бере алса, жана ал негизин болсо биздин Конституциялык палата карап көрүп туруп эгерде туура деп эсептесе, анда бир жөн. Биз андай окуяга азыр туш келе элекпиз. Ошондуктан азыркы убактагы процесстин өзүнүн туура нугунда жүрүп жатат деп эсептейм. Кыргызстан былтыр ушул Азимжан Аскаров айыпталып жаткан июнь коогасына байланыштуу дагы бир эл аралык уюм ЭКК менен Кадыржан Батыровго байланыштуу араздашты эле. Анда аталган уюмдун өлкөдөгү макамын төмөндөтүүгө чейин баруу тууралуу сөздөр болгон. Бириккен Улуттар уюму ЭКК менен июнь коогасына байланыштуу араздашуулар болуп атат, бирок Кыргызстан өзү ал улут аралык жаңжалдарды толук иликтөөгө алып ишти аягына чыгара алдыбы? Ал окуяларда күнөөлүүлөр баары өз жазаларын бергенге бийликтин чамасы жеттиби? Эми мындай айтат, ал суроо албетте ушул багыт боюнча Кыргыз Республикасынын бийлигинин аракеттери мен туура деп эсептеймин, мен колдоймун. Албетте бул жакта эми кемчиликтер бар. Чыныгы баягы
биздеги болгон абдан кейиштүү окуялардын чыныгы күнөөлүүлөрүн таап аларды жазага ала элек. Бирок бул өзү эми абдан көп күчтөрдүн аралашуусуна байланыштуу бул созулуп атат. Бул маселени деле менимче бара бара туура ушундай эле нукта чечилет деген ойдомун. Табылып, таап алар өздөрүнүн жазасын алат деген ойдомун.